Leksiyanın teması 19-cı kılımdağı Kırgız Handığı. Хронологиялык жактан 1842-1855 жылдар. Бул лекцияда Ормон хандын 220 жылдыгына карата 2012 жылдын ноябрь айында Кыргыз улуттук филармониясында өткөн чоң жыйындагы театралдаштырылган сценадан үзүндүлөр пайдаланылды. Өткөн лекцияда айткандай, 19-cı кылымдын ортосунда Кыргызстандын түштүгүндөгү кыргыз эли Кокон хандыгына толук баш ийип, хандыктын мыйзамдары менен жашоого аргасыз болгон. Тоо тараптагы кыргыз уруулары гана өзлөрүнүн башчыларына баш ийип, Кокон хандыгына салык төлөө менен чектелген. Ал эми Кыргызстандын түндүгүндөгү уруулар Кокон хандыгына формалдуу гана баш ийген. Түндүктөгү кыргыздарды негизинен ошол мезгилде толук калыптанып калган манапчылык системасы башкарган. Жамгырчыновдун пикири боюнча 18 жана 19 кылымдардын башында түндүк Кыргызстанда бийлердин функциясы толугу менен манаптарга өткөн. Изилдөөлөр көрсөткөндөй 18-19 кылымдарда кыргыз коомунда манаптар жана манапчылык деген өзүнчө система пайда болгон. Манаптар бул башкаруучу төбөлдөр, ал эми манапчылык деген бул башкаруунун системасы катарында калыптанган. Орус изилдөөчүлөрү манап орустун князь деген даражасына, ал эми кыргыз коомундагы манаптардын катмары орустардын дворяндар деген катмарына барабар деп жазышкан. Мисалы Кушнер мындай деп жазат: манап кыргыз турмушунун тескөөчүсү, уруунун жери ага тиешелүү. Ал башкарат, салык чогултат, көчүп конууну тескейт, талаш маселелерди чечет, күнөөлүүлөрдү жазалайт деп жазган. Манаптар өздөрүнүн кадыр баркына жараша чоң манаптар жана кичи манаптар, болбосо чала манаптар деп экиге бөлүнгөн. Чоң манаптар чоң урууларды же бир нече уруу бирикмелеринин башында турган. Чоң манаптарга бир нече кичи манаптар баш ийген. Чоң манаптардын бийлиги мураска берилген. Ошондуктан буларды чынжырлуу манаптар деп койгон. Ал эми кичи же чала манаптар чакан уруунун же бир нече уруктун башында турган. Булар чоң манаптардын буйругун аткарган. Кичи манаптардын титулу мураска өткөн эмес. Кокон хандыгы Кыргызстандын түндүгүн басып алганы менен кыргыз урууларына өз бийлигин толук орното алган эмес. Ошентип Кыргызстандын түндүгүндөгү уруулар өздөрүнүн чоң жана кичи манаптарына баш ийип, ар бир уруу өзүнчө турмуш өткөргөн. 19 кылымдын орто ченинде Сарбагыш уруусунан чыккан чоң манап Ормон Ниязбек уулу түндүктөгү кыргыз урууларын бириктирүү максатын коет. Ушул максатты ишке ашыруу үчүн Ысык көлдүн этегиндеги Тармалсас деген жерге 1842 жылы түндүктөгү уруулардын курултайын чакырат. Түндүктө Кыргыз хандыгын түптөөгө 1842 жылдагы Кокон хандыгынын терең кризиске учурап, Кокон хандыгын Бухара эмирлиги басып алып, Кокон хандыгы жоюлду. Кокон хандыгынын аймагы Бухара эмирлигинин курамына кирди деп жарыялашы дагы түрткү болгон. Ушунун натыйжасында биз өткөн лекцияда белгилегендей, Нүзүп би башында турган кыргыз төбөлдөрү
Kırgız arasında çoğoygon Şeralını alıp gelip takka oturguzup biyilik negizinen Kırgız töbөлдөрүнүн koluna ötkön. Bul okuya tündüktөгү Kırgızstарды dagı özünçө хандык түптөгү өбөлгө болгон. Ормон-хан чакырган курултайга Кыргызстандын түндүгүндөгү негизги уруулардын өкүлдөрү, Солтоо уруусунун, Сарбагыш уруусунун, Бугу уруусунун, Саяк уруусунун, Азык уруусунун, Черик, Моңголдор жана башка уруулардын өкүлдөрү, төбөлдөрү катышкан. Курултайда адегенде түзүлө турган хандыктын милдеттери, хандыктын саясий административдик түзүмү аныкталган. Ушундан кийин гана бул кыргыздар түзүп аткан мамлекетти жетектөөгө ким татыктуу деген маселе коюлган. Талкуунун жүрүшүндө мындай чоң милдетти хандыкты жетектөөгө Ниязбектин уулу Ормон татыктуу деген чечимге келишкен. Кыргыздын байыркы салты боюнча 9 ак бээ союлуп, Ормонду ак кийиске салып хан көтөрүшкөн. Ормондун башына таажынын ордуна төбөсү кызыл менен капталган тебетей кийгизишкен. Ушул курултайда улуулардын башчылары чоң манаптар Ормон ханга мамлекетти чыңдоо үчүн ант беришкен. Ордо катары Ысык көлдүн жээгиндеги Байсорун аныкталган. Эми Ормон Ниязбек уулунун хан шайланышын чагылдырган драмалык сценага көңүл буралы. Бияке, еп көрсөңүз, мен айтып көрейин. Бүтпөгөн доо, жетим жестерден акысы жөнүндө бүтүн болор. Менин айтайын дегеним башка. Туш тарабыбызда коңшулардын кырдаалы кычап турат. Калай калктын жалпы абалына атпай кыргыз келечегине көз чаптырса кантет. Жоо келсе алыбыз канча. Кыйырды куруткан жут келсе камыбыз канча. Биригип курал алып, элди коргой алабызбы? Эгин эгип, дан алып, элди багалабызбы? Ушулар тууралуу акылмандардын ойлорун уксам деймин. Бу Ормон Баатырдын сөздөрү кулакка кирип турат. Байыртадан уютугусу бузулбаган кезегинде ордо күткөн эл элек. Уюткубузду сактап ынтымак күтөлү. Кыргызга акылы, кайраты, айбаты, сүрү, карагылды как жарган калыстыгы, кыраакы айла керлиги, кебелбеген сабырдуулугу, кара таманга кайрымдуулугу ченемсиз, өнөргө маштап жол баштаган, кыянатчуу жоо келсе кол баштаган, жүрөгүндө жалы бар баатыр керек. Ал кыргыз ордосун башкарып, кызыл тебетей кийсин. Караңгыда жол таап, карайлаганда акыл таап, эл баштоочу карагылды как жарган, калыстыгы төп келген эрен арабызда бар. Эсенгул Баатырдын небереси Ормонду кыргызга кан көтөрүп алалы, калайык? О, ырайымы чексиз. Мейирман Алла Таала эл тилегин кабылдай көр жараткан. Хандыкка Кудаанын кулу, Мухамбеттин үмөтү Ормон Ниязбек уулунун аты аталды. Калыгул айткандай, заман өзгөргөнү турат. Кандайча өзгөргөнүн бир Кудай билет. Ормон элди тазарткан, кыйынчылыкта жол баштаган. Кыйырды бузган жоо келсе кол баштаган. Камкор болуп, бейкутчулук береке алып келген. Өрүшүн кеңейтип, өркүнүн өстүргөн ак жолтой хан болсун. Амин. Амин. Аллаху акбар. Ормон туу алдына келгенде Керней сурнайлардын үнү асманды жарды. Төрт бурчак кийизге
ормонда олтургузуп, башына хандын кызыл тебетейин кийгизишти. Ушул курултайда Кыргыз хандыгынын административдик түзүлүшү аныкталган. Хандыктын башында хан турган, анын ишин талкуулоо үчүн мезгил менен орчундуу маселелер пайда болгондо курултай чакырылмак. Ошол курултайда хандын ишмердиги талкууланып баа берилет деп чечилген. Мындан тышкары хандын алдында чоң кеңеш жана кичине кеңеш болгон. Чоң кеңеш жылына бир жолу чакырылмак. Ал эми жылына 2 жолу чакырыла турган кичи кеңеш дагы аныкталган. Мындан тышкары сот иштерин жүргүзүш үчүн бир нече кишиден жогорку соттун курамы бекитилген. Коргоо аскер иштери Төрөгелди баатырга жана Адыл баатырга тапшырылган. Тышкы иштер жүргүзүш үчүн дипломатиялык мамилелерди жөнгө салуу үчүн Байсерке башында турган атайы топ түзүлгөн. Башкаруунун курамында ички иштерди тейлөө каралып, башында Алыбек Кетирекей уулу турган. Чек араларды тактоого чоң көңүл бурулган Кытай, Россия менен дипломатиялык мамилелерди түзүү ошо тышкы иштерди тейлеген Байсеркеге тапшырылган. Мындан тышкары жергиликтүү бийликтерди чоң манаптар жүргүзгөн, аларга чала же кичи манаптар баш ийген, айылдарды урук аксакалдары же болбосо кичи манаптар башкарган. Хандыктын өзүнүн желеги, мөөрү болгон. Кыргыз хандыгынын негизги мыйзамдары топтолгон жыйнак Ормон окуу деп аталган. Кылмыш жана жаза эрежелери аныкталып, бул боюнча эр өлтүрсө 300 жылкы, кызды зордуктап ала качса 40 жылкы төлөгөн, ууру тогустап айып төлөгөн, эгерде 3 жолу катары менен ууру кылса, ал өлүм жазасына тартылган. Халкым каалады. Хан болдум. Жараткан тегир жар болуп, биринчи жарыя жарлыгым бул. Эр өлтүргөн 300 жылкы айып тартсын. Оорлар орго салынсын. Никелүү зайыптырга бузукулук кылгандар 40 жылкыга жыгылсын. Кара санатай бузуктар тогуздап айып төлөсүн. Хандын чоң кеңеш, кичи кеңеши, элчилик топ иш алып барат. Ички тартипти жөнгө салган жасол жигиттери болот. Элде жалпы ынтымакка бириктирип, адилет бийлик жүргүзөм. Ынтымакты туу тутам. Эл бийик, элден чыкса кийик. Учу бирге жасалат, түбү бирге кошулат. Анжиян менен аркана, оң менен солдо, илгерки ата бабам ичкиликте бириктирем. Ормон окуу боюнча салыктардын түрлөрү туяк пул, чөп ооз, чыгым, кошумча өңдүү салыктын түрлөрүнүн өлчөмдөрү аныкталган. Ормон хан элди мал чарбасын өнүктүрүү менен катар дыйканчылыкты өнүктүрүүгө көңүл бурган. Мисалы, ар кайсы жерлерде дыйканчылыкты өнүктүрүү үчүн арыктар, каналдар курулган. Асыркы мезгилге чейин Шамен арык деген арыктын нугу сакталып турат. Соода сатыкты өнүктүрүүгө дагы өзгөчө көңүл бурулган. Санташка тамгакана курулган. Тамгакана азыркы тил менен айтканда бул таможня же болбосо бажыкана деп которулуп жүрөт. Чек арадан өтүп жаткан мезгилде өтүп жаткан товарларга тамга басылган. Ошондон улам бажыкананы байыркы доордо орто кылымдарда тамгакана деп аташкан. Ушундай тамгакана Ормон хандын буйругу боюнча Санташка курулуп, өтүп аткан товарлар эсепке алынган.
Мындан тышкары Кыргыздын 19-кылымдагы хандыгына маданиятка дагы көңүл бурулган. Ормон хандын буйругу боюнча ошол доордогу маданиятты өзгөчө ооз-эки элдик чыгармачылыкты алып жүргөн белгилүү адамдар Орозбакты, Музооке, Арстанбек өңдүү таланттар ордого алынган. Алар жаштарга манас өнөрүн, комузчулук өнөрдү үйрөтүшүп, элдин руханий талаптарын канаттандырып турган. Белек Солтоноев өзүнүн Кызыл Кыргыз тарыхы деген китебинде Ормон хан Анжияндан, Намангандан атайы билимдүү молдолорду алып, балдарды окуттуруп, ошону менен катар эле Жооп-наме деп аталган китепти жаздырган. Өткөн лекцияларда Ормон хан негиздеген Кыргыз хандыгы Кыргыз элинин көз карансыздыгы үчүн Кыргыз элине баскынчылык чабуул койгон Казак ханы Кененсарынын баскынчы колун талкалоодо чоң рол ойногондугун айтканбыз. Ормон хан жетектеген Кыргыз хандыгы Кокон хандыгынын езүүсүнө каршы дагы активдүү күрөшкөндүгү жөнүндө сөз болгон. Ормон хандын кыргыздардын ата-бабасынан калган жерин коргоодогу, кыргыздарга тиешелүү жерлерди кеңейтүүдөгү ролун дагы баса белгилөөгө болот. Ушул максатта Ормон хан 1851 жылы кыштын күнү 600 түтүн эли менен Иленин оң жээгине барып отурган. Анын максаты мурдатадан эле кыргыздарга тиешелүү болгон бул жерди мыйзамдаштырып, кыргыз элин отурукташтырып, дыйканчылыкка үйрөтүү болгон. Бирок Ормон хандын бул аракетине кыргыз казактын жерин басып алууну көздөп, жигердүү күрөш жүргүзө баштаган Россия падышачылыгы тоскоолдук кылган. Ушундан улам Ормон хан 1853 жылы күзүндө кайрадан эли менен Ысык көлгө кайтып келүүгө аргасыз болгон. Тилекке каршы Ормон хандын кыргыз элин бийиктирүүгө кылган аракети кыргыз уруу башчылары тарабынан тоскоолдуктарга учурап сепараттык маанай күч алып кеткен. Уруулардын ортосундагы карама-каршылыктын, сепараттык маанайдын натыйжасында пайда болгон чабыштардын биринде Ормон хан оор жарадар болуп дүйнөдөн кайткан. Ошентип Ормон негиздеген хандык жоюлуп 1855 жылдан баштап Кыргызстандын Россия империясынын колониясына айлануу процесси башталган. Эми эки бир тууган уруулардын чабышын, бул чабышта Ормон хандын оор жарадар болуп өлүм алдында айткан арманын кыргыз эл артисти Роза Аманова жетектеген Маржан тобунун аткаруусунда угалы. Allahu
Koynuma baş koy, salgını da yurdum. Gezepler oşalın oldu yurdum, gelgendir kaçıp çok oldu yurdum. Kabırlar görüp oldu yurdum, kankırlar kaçıp çok oldu yurdum. Geçe biri görgen bugün çok yurdum, geyte dur.